биздин айылдын тургундары, жаштар мага кайрылды эле ушундай мыйзамсыз өзүм билемдикке салып, Токтон Алиев жана Мекейил уулу Талай аттуу балдар өздөрү келип алып эле эч элге уруксат албай, мамлекеттен уруксат албай элге баш бербей каза башаш дегенден кийин келип, мен райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө чалып, оперативный группаны чакырдым. Алар келип баардык мыйзам бузуулардын баарын фиксировать этти. Протокол осмотр места происшествия кылышты, заявление алышты. Анан ошол жерден баардык мыйзамсыз иштерди оформить этип, райондук ички иштер бөлүмүнүн, Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн РППсына катталды деп бизге маалымат берди. Мал өтүргөн жердин баарын таскалды. Татсаң, машиналардын баарын, элдин баарын татсаң, элди общий тат. Бул маселе могу кум шагыл тартып атат элге. Биз бул кум шагылды тарттырчу эмеспиз. Суу тартылган кезде тетиги суунун аркы нугунан алышчы. Ошол жактан алдырчу, анткени суу толтуруп коет. Биздин малыбыз болсо ушул менен жайытка кетет. Жайлата уйлары Мутокойдо болот, уйларды ушу менен айдайбыз. Анан азыр алып салыптыр бул жер. Эми суу жеп кетсе малыбыз гана жайытка эмете албайбыз, ошол эле көйгөй. Тетиги жактан берчи сууну те сайдан, могу суудан өтүп барып, те сайдан алчы. Жазын дагы кечкичте анан былтырдан баштап токтотуп калганбыз. Такыр эле албагыла деп. Анткени суу жер бери ооп келатат да. Анан алдырбай койгонбуз. Бирок негизи жер эме боюнча Кызыл Туунун жайыты болуп эсептелет да, бизге көбү карабайт. Просто эл эле чыгып туруп ошону токтотуп койгонбуз. Келсек, бир погрузчик Токтон Алиев БК деген иштеп атыптыр. Бир Хо Токтон Алиев канат, бир КамАЗ Мекейил уулу Талай үчөө иштеп атышыптыр. Анан айттык, бу токтоткула дедик, токтотуп, ошол замат эле токтотуп, Хону ошол жерге төктүрдүк, КамАЗды төктүрүп, анан кийин жергиликтүү элдер дагы видео съемка кылышты, анын баарын беребиз керектүү жерлерге. Анан бул участкада биздин малыбыз ушул көкө менен жээги менен жайлоого чыгат. Жылкыбыз, уюбуз, жайлата саан уй, бир 50дөй саан уй кармап, жергиликтүү эл сүт ичет. Ушул уйлар ушул жерден өтөт. Балдар дагы көкө менен жээгине мындай эс алганга ушул жол менен өтөт. Ол жолдун баарын монтуп касып салды. Азыр данный время келгенде, мынакей келсек, погрузчик өз алдынча келип алып эле кайра касып кеткен жерлерин баарын толуктап, элге болбой балдар келишкен экен, толуктабай тургула, пресса келет, инспекциядан инспектор келет десе болбой, балдарга баш бербей толуктап атыптыр. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, жарымына чейин толтуруп ийиптир. Анан көкө менен жээгине чейин казып ишкен, мына биткеле бир 5-10-20 сантиметр эле экөөнүн ортосу турат. Мына көрсөңүздөр болот, этелерде бакты дагы, кара бакты дагы кыйышып, ошол жерден азыр көкө менен толсо бул эмеге ямага кирип, жердин жолдун баарын жей баштайт. Көргөнүбүз, билгенибиз боюнча 25 машина, шагыл, КамАЗ Хо менен ташып кетишти, мыйзамсыз. Келин сизге суроо берейин. Эмне себептен биякта турасыз? Кимдин техникасы, кимдин тапшырмасы менен? Анан эмнеге сиз мыйзамсыз иш кылып атасыз мисалы? Бул каяктын техникасы айтып койбойсузбу? Тегеренчи бе? Кимдики аты жөнү? Аты жөнү кимдики байке? Аты жөнү айтып койбойсузбу? Бул кимдин техникасы? Ой байке. Ой. Эмне жолай макан? Жо, техникасын айтып койбойсузбу? Аты жөнү кимдики? Кимдики аты жөнү? Айдоочуну үйдө атабыз. Эге мамат деле катышты да. Бул техника 01 KG номердеги 663 SS. Бул жерде азыр
Эч кимден уруксаты жок. Келип баягы касылган жерлердин баарын көмүп жатат да. Мыйзамдуу процедурасы мындай болот. Куйручук айыл өкмөтүнө заявка беришет. Эгерде карьерлик жер болсо, карьерге ылайыктуу жер болсо, мыйзамдуу заявка беришип, жекешкилер конкурска катышып, конкурстан утуп алган киши карьер кылып, анан ошол элден гана мыйзамдуу карьер болуп ошол элден гана шагыла алат. Алар болсо элдин жолун көкөмөлүнүн нары көздөй, бир көздөй жолду айылды көздөй ооп атканына карабастан ошол элде аң кылып, көл кылып казып, бир көздөй бизге тоскоолдук жаратып, коркунуч жаратып атат. Көкөмөнөн бир көздөй болсо биз жайлообузга, жайытыбызга, малыбыз өзүбүз өтө албай калабыз. Мондан жол кетет, жаман бактын жалын менен үстүнө жаман жол деп коебуз. Ошо жаман жол участок дейбиз. Жылына, жазында эл чогулуп, ашар менен, жолу менен ушул жерди тазалап, ташын терип, мал салыбызга ылайыкташтырып алабыз. Техника келбейт, жерге только эл кол менен гана жазат жолду жайында, анан күзгө мал ушул оңдоп турабыз. Бу жердеги бир үйгө тартуу же айылдын ичине сатыштуу муну аны укук коргоо органдары же Көптөн бери ушундай же, бири эле ушул убакытта болду. Ушул убакытта болуп кетти. Ушул убакытта эле ошол көчөкү убакытта ушул 30 машина тартылып кетти. Аны бу жерди бир карьер эмес, бир жол, элдин жолу, мал өтө турган, киши өтө турган, балдар ушул биякта бир токойубуз бар, эс ала турган. Ошол жерге эл барып эс алып келе турган, эс алчу жай өтө турган жол. Дамбага бергендер ошол жерден чыгылдашып келип токтогонбуз. Биздин аякка уйлар кетет. Аларына моундан алып баштаган. Анан кой бияк токтоткула. Бу жерде уйлар кетет. Жана тигилөөбүздөн алдырганбыз да. Башка жолду. Болгон жайытыбыз ушул жакта. Жайлата муну жейбиз мото койду. Андан кийин бияка кетет. Биз деле Наркойдо бир бал салып атат дегенде ушул жерден өтүп баруудан карайбыз. Ушул жолдо. Башкырдан өтүп албайсыз. Бүгүнкү күндө бизде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 12 февралда токтому боюнча биз бүгүнкү күндө МЧСке карап калдык. Бирок биз ичинде МЧСтин ичинде эко инспекция бойдон калдык да. Биздин баягы өзүбүздүн мурдуку функционалдык обязанносттор жана мурун караган статьяларыбыз мурунку бойдон калды. Ошо биздин жумушубуз боюнча бул территория Кызыл Туу айыл өкмөтүнө карайт экен. Жергиликтүү элдердин билдирүүсү боюнча келдик. Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин 170 статьясынын беренеси боюнча мыйзам бузуу болгон бул жерде. Ошол боюнча жумушту аткарып аткан тарап бул жерде бар экен азыр как раз. Бул жерде ордуна келтирүү, анан ошо статья боюнча бүгүн эмете албайбыз, эртең чакырабыз кабинетке. Ошол боюнча айыппулун салабыз. Бул жолдо эми ушуга канча айыппул салынат? Бул жерден негизи 25 унаа ташылып кеткен экен да. Бир нерсе бар экен, биз муну 172 статья менен караганда биз ал жерде деген жердин көлөмүн эсептеп туруп иск чыгарат элек да. Бирок 172 жатпай калат экен, себебинде 172 жайыт Кыргыз Республикасынын жайыт жерлери боюнча каралат да. Бул жер именно жайытка кирбей суунун жээги болуп калгандыктан 170 менен каралат. Бул жерде деген ордун толтуруу менен эле айыппул салынат да, экинчи категорияда. Бул деген юридикалык эмес жак болгондуктан экинчи категория менен калат. Эгер юридикалык болгондо штрафы көбүрөөк болмок, жөнөкөй жарандарга экинчи категориясы менен штраф салынат. Аны болсо биз деген өзүбүздүн кабинетке алып барып, мыйзамды түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, экинчи мындай иш кылбаш үчүн. Анан мыйзам менен тааныштырып, ошол айыппулун салабыз. Кантип ченейсиң ушул жердечи? Ушул жерди кантип ченейсиң? Кантип толтуруп сонун кылып койду. Канча казылып кеткен? Жок, бир нерсе бар да. Эгерчи бул жайыттын жери болуп калгандачы, биз анда деген анда эсептемекпиз. Жайытта? Бул жерби? Жайытка беришти. Суунун жээги болуп койбу? Билбейм, эми мына Токойду берип атат, жайыт комитети. Куйручук айыл өкмөтүнүн жайыт комитети Токойду арендага берип атат. Могул жерде бир нерсе бар да, биз азыр муну жайыт деп турупчу, ченеп баштаган күндө эле биз квадрат метр эсептеп коебуз да. Квадрат метр эсептеп. Жок, менде бир эле вопрос да, могу элди азыр тигилер өзүн билемдик менен толтуруп атат. Эмесинчи, кылмыштын ордунчу. Анан
жоруктун ордун толтуруп атат. Анан толтуруш керекпи же коюп коюш керек? Ушул эле жооп Жок, фактически видеого тартылган баардык материалчы. Бүгүндө бирок муну баары толтуруш керек. Себеби дегенде бул суунун жээги болот го. Бу жерде бир нерсе бар. Суунун жээги жырып кетип, суунун нугу өзгөрүп кетпеш үчүн толтуруш керек да. Сиздин как специалист катары могу жерде толтуруш керекпи, толтурбаш керекпи? Могу жерде азыр толтуруп коюш керек дагы. Восстановительный работа жүрдү деп тур, бирок все равно айыппул салынат. Себеби дегенде бул жерде деген жогоруда айтпадымбы? Бузуулар кодексинин 170 статьясында уруксаты жок жерди пайдалануу деген статьяга жатат экен да. Тартылып кеткен шагылдарды жеринен барып фиксировать этесиңерби? Фото съемка кылып, актировать этип, монча баланчанын үйүндө турат, баланча объемдо төгүлүп туруш ошо шагыл дегенде. Ошол нерсени айтып атпаймынбы сизге? Эгер деген биз деген жайыттын жери болгондо биз ошентип жайыт эмес болгондуктан биз аяка барып мен эми ошо жайыт эмес, мындай кылып атасыз да сиз. Азыр жайыт эмес, жайыт ошол спорный болуп атат да, сиз азыр так эле кесе айтып атасыз да. Жайыт эмес деп. Муну кайсы мыйзамдын негизинде эме толкование кылып атасыз? Жайыт эмес деп атасыз да. Сиз как специалист катары эле так эле айтып атасыз. Бул жайытка кирбейт деп. Суунун нугу болуп турбайбы бу жерде? Ушундай бар да, э? Жок, бир нерсе бар. Азырча суу киргендечи, суунун жеткен жерине чейин тиягы ошо суунун нугу болуп калат да. Сай. Дагы бир нерсе бар болчу, просто биз азыр мону деген эми аябай деле неме эмес экен, бул малга гана эмес бар экен, ошон үчүн нары жол жакчага неметип койчу. А негизи булар туура эмес кылган. Бул зөрөндө ушул жердин кожоюну бар да. Бүгүнкү күндө мамлекет кожоюну. Жок, мамлекет болгондо ошо мамлекеттин ичинен кызыл туу айыл өкмөтүнө карайт экен бүгүнкү күндө. Формальночу. Булар ошо кызыл туу мыйзамдуу. Мыйзамдуу да, анан кызыл туу айыл өкмөтүнө барып туруп, булар деген сайдын ичинен негизи уруксат алса болот. Булар мынтип алыш керек эле да. Ушул жерде суунун нугу экен. Суунун нугу деген кайра баа суу алып келип толтурат да. Ушундай жер бар экен, ошол жерден булар өздөрү келип туруп, ылайыктап бизге бергиле, акчасын төлөйлү, уруксат берели деп. Анан жердин кыртышын тереңдигин 2 метрге чейин казып алса, ал кайра тот деген жер бар да, 2 метрден ашып кетчү болсо, анда бул чоңураак карьерди иштетүү процедура, мыйзамдуу процедурасы бар. Ал деген акцион менен алат жекешкер. Анан иштетет да. Анан бул деген эч бир мыйзамсыз алып эле өзүн билендик менен казып атат да. Ошо өзүн билендикке 170 статья менен